a mon peine, il vit mais par la peine. Il attend Так. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Так, биз эфирибизди баштайбыз дагы. Мен бүгүн кечке гүлдөрдү белекке алып, азыр эми эфирге гана колум бошоду. Так. Biraz az айтып коеюнчу, ото мына жарыкка көзүм кызарып кетип атат. Жакшы, дагы бир жолу баарыңыздарга салам, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу айымдар. Кечээ мен сиздерге сөз бергендей эле бүгүн дагы бир айымдын результатын сиздерге бөлүшкүм келди. Анткени көп убакыттан бери бул айымды алып чыгам деп, же менин убактым болбой калат, же ал айымдын убактысы болбой калат. Айтор сиздерге мактангыбыз келип атат, сиздерге ушундай бир отчет эфир десем болот. Анткени бул курстун бүткөнүнө көп болду, ошентсе дагы эми сиздерге результаттарды бөлүшө берейин. Так, азыр болсо Динара, Гүлжан, менин менеджер кыздарым барбы? Чогулабыз. Все. Азыр мен кыздарды чакырайын анда, Динара. Киргиле деп жазып койдум. Менин менеджер кыздарым, каяктасыңар? Так, жазып койдум уже. Динара, каердесиңер? Мага көрүнүп койгула. Жакшы. Так, урматтуу айымдар. Көпчүлүгү ойлойт экен да, мени баягы сабак өтөт, бирок результаттар чыгарбайт депчи. Мындай ар бир эмеге өзүңүздөрдүн, сиздердин проблемаңыз башка, башка бирөөлөрдүн проблемасы башка, ошондуктан ар бир курстагы программаларга өзүңүздүн проблемаңыз аркылуу карашыңыздарды мен мындай сунуштайт элем да. Себеби дегенде, башка бирөөлөр өлсө өлөм, башка бирөөлөр барса барам, башка бирөөлөр жасаса жасайм эмес. Мага ушул нерсе керекпи, мага ушул курс керекпи, мен катышышым керекпи деген сыяктуу. Мен көзүм неге эле кызарып атат, кыздар? Азыр кошулат дейт. Хорошо. Андай болсо күтүп турабыз. Бүгүнкү темабыздын аталышы мен жазып коеюн азыр. Так, азыр жазам. Динара, мага эме ташта, запрос ташта. Бүгүн кечке благодарность уга турган күнүм экен.
ошого дагы жетишип ошол жерге чыкканга аракет кылып атам. Динара. Таштамага. Азыр 1 минутта. Азыр 1 минут айымдар, азыр кошулат. Ага чейин сүйлөп эле турайынчы. Динара. Emporté par l'horizon, par quelques notes de musique, je chante l'espoir pour rendre ma vie magique. Dans ce Запрос таштай турган жерди көрбөй атат окшойт, э? Так. Аруке не может присоединиться дейт го. Аруке башка аккаунтуңар менен болсо да кошулгула. Мына баракчаңардан кошконго болбой жатат. Принят кылып атам, бирок болбой атат да. Так. Динара эмне болду? Кошулбай атабы ошондо? Кошула албай атат, э? Динара. Мынакей карасыңар, бул жерде присоединился дейт. Ами Динара. Көрүндүгүңдү берели десет деле көрүнбөйсүң да.
Связь жакшы эмес экен, Динара. Связь ары бери мындай жылсаң, Динара. Жакшы. Связь жакшы эмес. Силерге да угулбай атабы, урматтуу эфирде отургандар? Негедир жатат. Ары бери койсуңарбы? Интернетиңер жакшы иштебей атат. Так. Понятно. Ооба, катып калды, э? Ооба, менде да катып атат. Азыр эми башкача жол тутабыз. Башкача жол тутабыз анда. Азыр. Мунира, сени кошуп атам анда. Тихо. Ай, Мунира. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Өзүң кандайсың? Yaxshi, Ләйлә, shukr. жакшыбы? O'zingiz qandaysiz, yaxshisizmi? Демек, бүгүнкү эфир сага буйруп тур случайно. Мен атайын Динараны даярдап, жасаган продуктуңду даярдап кой, эфирде мен көрсөт дегенде көрсөтөсүң деп көптөн бери даярдап келаткам, бирок азыр эфирибиз эме болбой калды, ишке ашпай калды. Анда эмесе микрофонду сага беребиз, Мунира. Ооба. Мен балдар менен бир аз ызычуу болуп, мен да өзүм да таң калып калдым, кирип калганымда сизди прямо эфириңизге мындай эле киргем да. Мен баягы стористе даярдап, эскертип, мындай кылбай эле сразу эле чыгып кетип атам да эфиргечи. Мынакей курска катышкан Динара ушинтип, сонун эмеси бизнес идеясын уже ишке ашырып атат, ушундай деп бир 2-3 күн мурда аябай эме кылыш керек болчу да, аны болсо сразу чыгып кетип атпаймынбы. Вот, ошого так, Мунирага сөз беребиз. Случайно болуп калды, кыздар, эч кандай даярдык жок, эч кандай эме жок. Бул Мунира көптөн бери курстарга катышып келатат, жана недавно төрөгөн, бирок ошентсе дагы Муниранын чоң максаттары бар жашоодо. Анан өзүмдүн ошол курстарга катышкандагы өзүмдүн бир эмелеримди мындай бөлүшчү. Азыр ооба сени түшүнөм, акчалуу айым курсуна катыштым, бирок идеялар бар, бирок аны ашырганга азыркы учурда физически сенде мындай мүмкүнчүлүк жок, сыртка чыгып, кандайдыр бир нерселерди ишке ашырып жасаганга. Но сенде азыркы учурда бир даяр эмелер бар. Аракет кылам, болду, мен ишке ашырам деген, туурабы? Ошол боюнча өз ой пикириңди айтып бересиңби? Мен деген ооба Толкун эженин буга чейин толтура курстарыңызга катышып келем. Акчалуу айым, аң сезимди башкаруу, ошол курстардан кийин мен вообще ага чейин да толтура катышкам, бирок ошо акыл эсти башкаруу курсуңуздан кийин мен вообще өзгөрдүм десем болот. Бир 200 эмеге мындай жашоодо мындай жакшы жактарды, ошо жашоо кандай экенин баарын түшүнүп калдым да, чындыгындачы. Аллахтын берген бир белеги болсо керек деп ойлойм да. Ага чейин аябай изденип жүрөт элем, бирок курстарга окуп тупай эле сиз айткандай сандыкка салып коюп эле, колдонбой эле жүрөр элем да. Может, ошо сиз деле себепчи болдуңуз дейм да. Сиз айтпадыңыз беле, ошо курстарды жакшы жыйынтык көрсөтсөң, мен сага мен сага тигинтем деген. Ошол, может, ошол деле эме болду. Мен ошондон аябай өзгөрдүм. Стимул болду сага, мотивация болду, ошол мен айткан. Мындай аябай чын жүрөктөн аткардым да. Бирок ошого деле аябай ыраазымын. Ошо сизгечи чын жүрөктөн аткарып ушунчалык düşөнү мага аябай, ошо курс мага аябай жакты.
ар бир айымды окушуну каалайт элем да. Бул просто эме реклама эмес, өзүмдү чын жүрөктөн айткан эмем да. Кийин акчалуу айым курсуңузга да катыштым. Анда деле вообще чындыгында мощный техникаларыңыз сонун экен. Мындай башка курстардан эч мындай эмелерди чындыгында мындай бири-бирине окшошпойт да курстарыңызчы. Мындай эмелер өзгөчө да, мындай аткарганда прям сонун. Мен ушунчалык ичине кирип, ар бир техниканы сонун аткарган ошолорду үйрөндүм сиздин курсуңузданчы. Эмеге түшүп, анан баардык эмелерди аткарып аттым. Ооба, сиз билгендей анан ошол курстабы же анан мурун төрөдүмбү? Ооба, анан балам менен болуп бир аз эме болуп калдым. Балам ооруп атат ошогочу. Бир аз кылбай калдым. Анан Леди 18 курсуңуз вообще огонь. Ага вообще сөз жок. Аны деген мен мамилени негизи эле билбейт экенмин. Эч жактан окуган эмесмин. Өзүңүздөр билгендей, ата энебиз бизге үйрөтпөйт. Анан мисалы үчүн мындай эркектерге аллергиям бар болчу да. Эжем деле айтчу. Эй, сен мага айтчу, сен ушундай күйөөгө тийбей калып каласың. Сүйлөшчү балдар менен десе, жок сүйлөшпөйм деп, жанагындай сиз айткандай жанагы төшөк жөнүндө сүйлөсө, мындай секс жөнүндө эме кеңештерин берсе, эми күйөөгө тиесиң да, эме сөйкө салып кой, тиесиң да. Жактырчу эмесмин деп, барчынаар кактан айтпа, уялбайсың деп. Вообще страшно экен. Анан ошентип анан сиздин курсуңузга келип, вообще ушу курсту эмне күйөөгө телекте окусам кана экен деп калдым, аябайчы. Өзүм каалагандай, өзүм мындай мечтать эткенде, идеальный мындай эркекти таап, ошого күйөөгө тиймек экенмин депчи. Азыр бирок эң сонун. Сен биринчи немеден баштагансың, 6 жумалык курстан баштагансың. Ага чейин да башка эмелерге катыштың беле? катышкам. Медитация курсуңузчу 1 ай бою. Канкы энергия, ошо деле вообще ошондо деле сонун болгон болчу. Прям угалып эртең менен анан энергичный кечке чейин жүрөт элек ошо мененчи. Бирок мен сага баягы мотивация берип, ошого кызыгып, анан аябай жакшы аткардым сабактарды деп атпайсыңбы? Менин ошол предложением дагы деле күчүндө. Просто лялишкаң бир аз торолсун, ага мындай көңүл бурбай калбасын деген ойдо пока эме кыла элекмин да, чогулта элекмин. Мен жакшы кирише элекмин да курстарда аябай баарына жеткирип, толук маалымат бергенге. Потому что мен Инстаграмдан башка, интернеттен башка толтура жумуштарым бар. Ошого мындай эле үстүртөн ким каалоочулар барбы, катышуучулар барбы деп эле мен сунуш берип келатам да. Так мен чын жүрөктөн берилип, күнү түнү ошол жерде турган болсом, аябай чындап киришип иштеген болсом, анда мен сага сунуш кылмакмын да ошол нерсеничи. Ошондуктан 6 жумалык курстагы ар бир аткарган немелериң, техникаларың таштабастан, биринчи аткарып келатканда таштабастан аткарып келе бересиң. Башында бир аз сопротивление болот, тоскоолдуктар. Анан кийин 6 жума бүткөндөн кийин таштап салсаң, кайра мурунку состоянияңа келип калышы мүмкүн да. Муну 42 күн бою негизи бүт мындай жаңы нейрондорду эме кылыш үчүн, жаңы адаттарга көнүш үчүн 90 күн да. 90 күндүн ичинде сен кийин аткарбай койсоң деле болот. Адат болуп калат sagачы. Эртең менен турганда баягы тиш жуасың, бет угуң жуасың, ошо сага адатта турабы? Эгерде эртең менен туруп алып бет угуң жуасаң, сен дискомфортно болосуң, бир нерсе болуп, өзүңдү таза сезбегендей болуп. Ошол сыяктуу эле бул адаттарды кийин аткара албай калганыңда сага мындай дискомфортно болуп баштайт. Токтоп тур, мен жасайын деп баштайсың да. Ошондуктан мисалы ледидеги эмелер, ал жерде эч кандай медитация жок, эч кандай мындай элестеткиле же болбосо визуализация кылгыла, мечтать эткиле ушундай эркекти деген нерсе жок. Бул жерде конкреттүү түрдө либо кыласың, либо жок. Сразу болот да. Эркек сени мынантип отказ кылып, жок каяктан айтпачы, каяктан нерсени мен башымды оорутпачы десе дагы жарымашып эле мынантип айта бериш керек да. Ошондуктан ошол жердеги бүт бардык техникаларды мындай да, биз максатыбызга жете албай атабыз, мен максатыма жете албай атам дей беребиз го. Бир максатты алып, сага дагы бир задание, эртең менен дагы ледиге катышып, то есть бир поток катышыптыр, дагы кайрадан повторно катышам деп атат. Гүл букеттерди алып келип атат да, мага разы жыл катарындачы. Ошол айым айтат,
мен бул техникаларды мындай үстүртөн эле ойлоп жүрүп турмун дейт. Медфакты бүткөн чоң врач кыз, чоң 2 эмес 3 образованиясы бар. Ошол сыяктуу ага да мен задание бердим. 3 задание бердим. Ошол 3 заданияны октябрдын башына чейин аткарасың, анан мага келесиң дедим да. Ушунчалык сүйүнүп кетти. Вот ошол сыяктуу элдердин астында сага дагы бир жолу задание берем да. Сага дагы бир жолу задание. Ледидеги техниканы колдоносуңбу? Айтор кандай максатың бар? В ближайший убакта, жакынкы убакта кандай максатың бар? Сага канча балким акча керек, балким дагы бир нерсе кылыш керекпи, дагы балким просто 6 жумалык курста техникаларды колдонсоң дагы болот. Ледидеги техникаларды колдонуп күйөөңдү использовать этсең дагы болот. Ошол эле учурда акча албайм курсундагы техникаларды колдонуп, балаң менен олтуруп деле сразу бир эме таап кетсең болот да, идея. Ошону сразу ашыра турган болупчу. Эгерде ушунчалык чарчап, балаң иляк болуп, ушунда күнү түнү уйкудан калып, ушунда чарчап жаткан болсоң, сразу медитацияларга келип, перезагрузка кылып, обновление болуп туруп, анан дагы башка эмелерге өтсөң болот да. Ошон үчүн сенде бүт тараптан эшиктер ачык. Максаттарыңа жеткенгечи. Анан сага задание, кандай эмне каалооң бар азыркы учурда? Мисалы айт, эмне каалооң бар? Жакынкы мына ушул 1 жуманын ичинде, 15 күндүн ичинде аябай сага керек болуп аткан, сага ушунчалык керек болуп аткан эмне бар? Эмнени каалайсың? Эмне сени кылып атат? Ушунчалык керек болуп аткан. Мен ошо негизи бардык максаттарым ушу биринчи финансыдан эме болуш да. Өзүм мындай үйдө отуруп да акча иштеп табуу, ошону аябай каалап атам. Хорошо, анда финансы жактан өсүштү каалаган болсоң, макул, күйөөңдүн финансы тараптан эмеси жок болсо, сага жардам бере турган мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда хотя бы сен балдарыңды каратып күйөөңө туура түшүндүрүп, күн сайын мага, пожалуйста, 1 саат убакыт бер. Менин өзүмдүн ушундай жасай турган жумуштарым бар. Калган убакытта өзүм аткарам, өзүм кылам үйдөгү иштерди деп, туура мындай договор түзүп алсаң болот. Анын тилин тапсаң болот. Күн сайын өзүң жакшы көргөн жумушка 1 саат убакыт бөлүп кой. Болду. Сенин жумушуң уже алдыга кетет. Эгерде мындай күйөөм мага финансы жактан жардам бере албайт баары бир деп ишенбесең да, вот биз ишенишибиз керек. Мен күйөөмөн ушунча сом алам жакында. Мен күйөөмөн $1000 алам, мен күйөөмөн $500 алам жакында деп биз эми максат койгондон да коркобуз да, потому что баары бир бербейт да мага күйөөм деп ойлойбуз да. Каяктан таап бермели, и так эле акчасы жок жүрөт анын депчи. Вот мына ошол ишенбестик биздин отношениябызды бузат, Мунира. Ишенгиле. Эле мейли. Биз просто баягы көңүлүбүз калып кеткенден коркобуз да, кокустан бербей койсо, анан өзүбүздү да жек көрүп кетебиз дагы, ал адамды да жек көрүп кетпейли деп ошон үчүн мечтать этпей коебуз. Ишке ашса деле, ашпаса деле. Мечтать ишене бергиле. Бир күн берет. Сөзсүз түрдө мен күйөөмө ишенем, таап берет. Мага ушунча акча керек, бизнесиме таап берет депчи. Анан дагы бизнес кылгыңар келсе, мисалы жакшы көргөн жумушуңду аткаргың келсе, мүмкүн болушунча отказ алгандан үйрөн. Отказ ала бересиң. Мен Ледиде эме бергем, 10 адамдан отказ алдыла деп. Ошону эч кимдин аткарганга духу жеткен жок да. Арасында бирок калгандары, анда да бир 2-3 адамдан отказ алыптыр, бирок эмне үчүн? Потому что биздин больной точкабызга тиет. Бизди жек көрөт деп ойлоп калабыз. Биз өзүбүз сразу ошол жерде духубуз түшүп калат. Духубуз сынып калат да. Наоборот, кайра отказ берген сайын кайра назло ошол нерсени сурай беришибиз керек. Мына ошондо биз максатыбызга мынча өжөрлүк менен жармашып алган болобуз да. Бул примерлердин бардыгы, бул суранычтардын бардыгы ошол башыман өткөн канча жолу отказ алгам, канча жолу мен урушупкам, канча жолу мен басынтып, шылтыңдап, кандай эмелерди көргөм, акырында уже бир жерге ударды ура берсе, ошо жерин күчтүү болуп калат экен да. Анан аягында болбой калат экен. Ошон үчүн мага ким отказ сүйлөйт, мага карата ким мага жаман сөздөрдү айтат, ким мени шылтыңдайт, мага уже катуу тийбей калган азырчы. Ошондуктан сага задание, көптөн бери кайсы жумушту жактырып жүрөсүң? Балким менин командама киргиң келеби, балким башка жумуштарды, балким өзүңдүн блогуңду алып кеткиң келеби, балким вообще башка жумушта иштегиң келеби? Айтор ошону ишке ашырганга аракет кыл. Только зарплатага иштебей. Ооба, сиз ошо сөзүңүздү аябай жакты, бирок чындыгында бирок коркунучтар бардыкта бар экен да. Ошо Ледиде айттыңыз го, мен деле мисалы үчүн чужой эле эмеге жаздым, мен деле аккаунт ачыпчы. Бирок өзүмдүн атымды да жазган жокмун, бирок все равно мындай
чынап эле коркуулар болот экен да азыр эмне деп жооп берет экен, анан эмне дейт экен деген ошолор бирок тупай эле жаза берсең, анан коркуулар да кетет экен да. Анан жана акча сурап эметкиле дегенде деле, ай, вообще мен негизи акча сурагандан мындай уялчумунбу же мындай өзүмдү мындай ылдый болуп калам деп сезинчүмбү, сураачу эмесмин да вообще эркектерденчи. Жардам сурап андай бул, анда сурап көрүп, жазып туруп, WhatsApp'тан кирип жазам да, жазып атып туруп сразу чыгып кетем, как будто мени кармабалчудай. Анан кайра бир аз өтүп барып жообун көрөйүнчү деп эметип, жок, ошо бир эме жакын бир эме тууганым болуп кетет, бир вообще акча сураган эмесмин. Анан мага 1000 сом салып койчу десем, сразу анан ал деле макул деп салып коюптур. Ошондойн андай эмелерди чындап эле жасасаң, мындай өзүнчө эле ал деле бир кайф экен да. Жыргап, оюн сыяктуу экен да. Анан жыргап эметип коюп, ошол курсуңузда баарыга сөз жактуу эже. Билимдериңиз вообще сонунда бардыгы жакты мага. Информацияларды угуп атканда бир аз мындай башкача бир эме болобу силерде? Ичиңерде жүрөгүңөргө мындай жумшап кирип, Ооба, мындай таң калуу болот, сезимдер мындай болобу? угуп атып, мисалы үчүн бир укканда деген башкача информация алат экенсиң да, экинчи укканда вообще мындай кайра укканда вообще кайра эме болот. Мен дагы ушундай эме турган, мен вообще тетрисин кылып жүрөт экенмин да, көрсөчү, мамиледечи. Наоборот, жакшы сүйлөбөй, өзүмдү көтөрүп, анан келсе деле көңүл бурбай, такыр эле көңүл бурбайт экенмин да аңачы. Мурун бурчумун, анан мындай эметип берчү элем, келбейсиңби, сүйлөшпөйсүңбү, жана балдар менен отуруп берип, кечке ушинтип эметип берчү элем да. Анан окууга мен да курстарга берилип кетип, аны вообще внимание кылбай калыптырмын аңачы. Кечке окуп, кечке сабак даярдап, ошентип эле ага вообще көңүл бурбай калыптырмын. Мына мисалы эркектерден вообще акча сураш оюма да келбептир, потому что алар бизди ошого нерсеге эме тарбиялап койгон да. Өзүң кыл, бардык нерсени өзүң жаса депчи. Мына ошол өзүбүз кылган, өзүбүз жеткен бардык нерсеге мен өзүм жетем, өзүм кылам, сенин тапканың вообще мага кереги жок. Дагы эмне дейбиз? Мага эме кылбай эле койчу, мен өзүм деле кылып алам дегендер бар го. Мына ушул семейный союзда эркек менен аял эмес, тескерисинче конкурент болуп калабыз да. Эркек мененчи конкурент боло алабыз, дагы эркек аялга каршы, аял эркекке каршы иштей берет. Вроде бир үйдө жашап атат, бирок вечно бири-биринин сөзү бири-бирине каршы, бири-бирине жакпайт. Эмне үчүн? Потому что алар ошол учурда эркек сени аял катарында эмес, эркек катарында көрүп калат дагы. Эркекке ким конкурент каршы чыкса, демек ошол эркектин душманы да. Мисалы эркектердин дүйнөсүн өзүнүн досторунан арасынан лучший болуп чыккысы келет да, күчтүү болуп чыккысы келет. Анан кимдир бирөө, бир эркек ага каршы чыккан болсо, ошол менин конкурентим же ошол менин душманым деп ойлойт да. Анан бул учурда биз эркекке каршы бир сөз айтып койсок, же сен колуңан келе беле, мен өзүм деле жасап алам, мен өзүм кылып алам, башкаңды ортпачы деген сөздөр эркекти, значит, бул мага сүйүктүү аял эмес, бул мага конкурент, бул мага каршы, бул менин душманым деген сыяктуу сразу түшүнүп алат да. Кийин аял катарында эмес, душман катарында мамиле кылып баштайт. Ошон үчүн ар бир эркектин психологиясы ар кандай. Статусу бийик, ушундай бир мындай жашоодо бир чоң нерсеге жетем деген эркектин эмеси, түшүнүгү ушундай да. Эч качан мен аял менен конкурент болбошум керек, мен аялды өзүм обеспечить этишим керек деп түшүнөт. Ал эми интеллектиси төмөн эркектер ар тараптан ограничение кое берет, ал менен сүйлөшпө, бул менен сүйлөшпө, буну жасаба, тигини жасаба, ушул сыяктуу запреттерди кое берет. Ал эми баягы келечекте чоң максаты бар эркектер эркиндик берет сага, бирок сени бир текеси менен сени кармап турат да. Потому что ал эркек билет, баары бир мага кайтып келет депчи. Потому что мен башка эркектерден мен лучшиймин дейт да. Сага ошол бардык нерсени жасап койгон, бардык нерсени берип койгон, бардык жактан обеспечить этип койгон дагы. Кармап, ошо менен кармап тургандай боло берет, бирок эркиндик берет. Каалаган нерсени жаса, каалаган нерсени кыл. Мен сага уруксат берем деп коет, кайра кайтып келишиңди билет да. Ошон үчүн өзүнө ишенбеген эркектер ушундай ар тараптан чектөөлөрдү кое берет. Кылба, барба. Ал даже туугандары менен сүйлөштүрбөгөн эркектер бар да, туурабы? Ал тууганың менен, бул тууганың менен сүйлөшпө, ал подружкаң менен сүйлөшпө депчи. Качан ошол башында айтканын кылабыз го, Мунира. Хорошо, макул, айткандай болом, сен айткандай мындай жакшы, тарбиялуу, ыймандуу аял болом деп айтканын кыла бересиң, ал подружкаң менен сүйлөшпөй каласың, туугандарың менен сүйлөшпөй каласың, акыры аягында жалгыз каласың го. Жалгыз калган учурда мындай акыл эси өспөгөн эркек сразу ойлойт да, все,
Bunun yanında eч kim жок, муну караган эч ким жок. Эми бул кимге кереги бар эле? Bunun kimge gereği var? Menden başka hiç kimge gereği yok. Menden başka hiç kim karabayt deydi. Oşon üçün. Sen kimge gereğin var? Sen gerekse köçöde kalasın. Sen hiç kimge gereğin yok. Sen hiç kimin yok dep başlaydı da. Oşon üçün hiç kaçan мындай аялдардын окружениясында эч качан эме четтебегиле. Туугандарыңар менен эмең мамилеңерди үзбөгүлө. Дайыма силерди колдогон тууганыңар болсун, силерди колдогон подружкаңар болсун, силерди колдогон окруженияңар, аялдардан турган окруженияңар болсун. Дайыма проблема болгондо аларга төгүлүп, сырдашып, өзүңөрдүн сырыңарды айтып, кеңеш алып турганга да, ана вообще окруженияңарды баарын четтетип ошол эркектин айтканын кыла берсеңер, акырында буну мен каалагандай моундай формага келтирип алсам болот экен дейт дагы. Анан жыйынтыгында кимге кереги бар мунун? Мен кааласам муну тарынтам, кааласам таштап кетем, кааласам коркутам деп манипуляция кылып баштайт. Мен жаман ойду айтып аткан жокмун, просто силер ар бириңер востребованная женщина деген бул аял баарына керек. Эгерде мен муну таштап кетип калсам, бул вообще кыжалат, бул бойт кыйналбайт дагы. Муну любой эркек алып кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну мен аябайм да, бекем кармашым керек дейт да. Мен муну аяшым керек. Себеби мен муну таштап кетсем вообще кыйналып да отурбайт. Депрессияга да түшпөйт, стресс да болбойт. Любой жерден өзүнө керектүү эркекти таап кетип калат деген страх менен жашаш керек да. Мына ошондо силер востребованная женщина деген кандай десем, бул востребованная женщина бардык эркекке керек да. Күтүп турат. Качан бул ушул аял мага керек, мен сразу өзүмө мындай метиктештирип алышым керек муну деп көчөдө калбайт мындай аялдарчы. Бирөөнүн жардамына муктаж болуп калбайт. Ошондуктан мен жаман ойду айтып аткан жокмун. Мен эч бир эркектердин алдында милдетин аткарбай койгон кыздар жок туурабы? Баардык өзүнүн милдетин аткарат. Сен аткарбайсыңбы? Сен да аткарасың. Күйөөң төрө десе төрөйсүң, кызматыңды кыласың, тамак ашын жасайсың, кирин жуасың, баардык нерсесин кылып атасың. Биздин коомдо баягы коуч психологдор аялдарды тарбиялаганды токтотсо дейт элем да. Себеби так эле биздин аялдар тарбиялуу. Ашыкчасы менен тарбиялуу, ашыкчасы менен ыймандуу, ашыкчасы менен махабаты менен тойгозот, сүйүүсү менен тойгозот, денеси менен тойгозот, тамак ашы менен тойгозот, бүт бардык нерсеси менен тойгозот. Анан кийин баягы, значит мен башка жерден деле ала берем деп туруп, сразу эркек башкача ойлонуп баштайт да. Ошондуктан дефицит внимания деген бар отношенияда. Бир аз жакшы мамиле кылып туруп, бир шаг артка кеткиле. Бир аз жакшы мамиле кылып туруп, дагы бир шаг. Ошондо баягы тойбой силерге мындай умтула бериш керек. Мага көңүл бурчу, мага ушундай жасап берчи, мени менен сүйлөшчү деп сырдашып баштайт. Ошол булардын баардыгын шаг за шагом биз окушубуз керек. Жаныбыздагы эркекке мындай эме кылганды, анализ жүргүзгөндү. Муну кандай архетипке кирет? Мунун психологиясы кандай? Бул мальчикпи же хозяинби? Эгер мальчик болсо мен муну өстүргөнгө даярмынбы дальше? Жашоодо бир нерсеге жеткиришине мен сүдүрөсөм, кетеби бул, өсөбү, келечеги барбы, максаты барбы жашоодо? Ошол нерселерди биз аныкташ үчүн, чтобы кийин убакыт өткөндөн кийин ошол мен жашоодо эчтекени көрбөй эле өтүп келиптирмин, только ушул эркекти өзгөртөм деп жүрүп убакыт эме жашым өтүп кетиптир деген өкүнүч болбош үчүн азыртан биз окуп үйрөнүшүбүз керек эркектердин психологиясын. Мамиле боюнча өзүм билет элем, эчтеке билбешимдичи, бирок мен үчүн аябай ушу болчу да, ошондой эмеге катышам деп эле, деп эле кайра катышкым келбей калчу да. Анан койчу ошо катышайынчы, кандай экен, кандай кылат. Эми өзүм жасаламбы деп мен аябай эмемин да. Эмне десем, гордый деп коет го, ошондой бирөөгө баш ошондой эмем бар да. Анан все равно аткарыш керек да, аткарганда аткара аламбы же жөн эле жөн эле аткарып практика кылбасаң результат болбойт экенин түшүндүм да. Анан ошентип бирок жок, мага аябай жакты. Аткарып атам эми мындай. Чындыгында сен эметсең, Мунира биринчи жолу катышып атасың, ошон үчүн пока биринчи потокто акырындан самооценканы көтөрүп атасың, өзүңдү таанып баштап атасың, баягы туура эмес кылгандарыңды исправить этип оңдоп атасың. Эгерде повторно дагы катыша турган болсоң, уже башкача эмелер ачылып баштайт. Анда ичиңде блоктор акырындан жумшарып калган болот да. Үчүнчү потокто катышканда вообще только вперед кетесиң. Анда уже огонь, сен уже башкачасың да. Ошон үчүн мен дагы ошол мурдагы отношения боюнча курстарга катышканда бир эле потокто эч кандай результат алган эмесмин. Биринчисинде башкача болуп, ушундай информациялар бар турбайбы, ушуну жасаш керек турбайбы, көрсөм мен ушундай болушум керек турбайбы деп акырын өзүңдү өзүң мындай өзгөртүп баштайсың. Экинчи потокто бир аз эркек менен мындай ачык айрым сүйлөшүп баштайсың. Үчүнчүсүндө только наглый болуп баштайсың. Короче, мага көйнөк керек, короче, мага акча керек, мага машина керек.
ой керек деп мындай туура айтып баштайсың да. Ошол нерсени айтканга азыркы учурда бизде блогдор бар эркектин алдында. Бизди кичинекей кезибизден эмне кылып койгон? Эркектин жанына жолобо, эркектин жанына жолосоң сени бузуп кетет, эркектер мындай, эркекке ишенбе деген сыяктуу бүт баардык подсознаниябызга чейин сиңип кеткен дагы. Эркектер бизге душман катарында болуп калган да. Даже турмушка чыксак дагы өзүбүздү абайлап баягы эчтекебизди ачпайбыз, ички дүйнөбүздү ачпайбыз да. Ачып койгон болсок, болду бизди мынтип колдонуп таштап кете тургандай да. Бизде кандайдыр бир боль бар да. Мен сырым билип алсам, мен мынтип коет, атам тинтип коет деген. Вообще өзүбүз биздин сырыбыз деле жок, өзүчө. Эч кандай сырыбыз. Просто биз ошого подход жасаганды билбейбиз. Вот азыр эми мындай жумшарып баратасың. Повторно да кийинки айда аткара турган болсоң, анда уже башкача болуп өзгөрөсүң. Кайрадан аткара турган болсоң, онда болду, уже сен совсем башкасың. Ошон үчүн Леди 18+ курсунун максаты биринчи сен жөнөкөй букет алганды үйрөнсөң, жөнөкөй бир шоколад, мындай көйнөк алдырганды үйрөнсөң, анан сен чоң белектерди алдырганды билесиң. Жөнөкөй бир букет алдырганды билбесең, анан кантип машина алдырасың, кантип квартира алдырасың, кантип чоң белектерди алдырасың да. Элестет, азыр сен ошондой блогдор менен барып, бир эркекке барып, мисалы үчүн, сенин башың бош болсо, бир эркек менен случайно таанышып калып, мага квартира алып бересиңби деп айта да албайсың да, туурабы? Ошону ачык айрым оюңду толук жеткириш үчүн биз биринчи өзүбүздүн ичибиздеги эркектерге карата отношениябызды өзгөртүшүбүз керек. Эркектерге карата биздин мамилебизди, көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо алар менен акырын, бул эркекке азыр мен ошентип мамиле кылам. Бул эркекке ушундай подход кылыш керек экен деп ар кимге ар түрдүү мамиле кылып баштайсыңар. Азыр баарыңарга ошол жерде отурган айымдарга мен бир фильм айтам, көрсөңөр болот. Ошондо Леди 18+ курсунун максаты эмнеде экенинчи. Люби их всех деген орусча фильм бар. Сен да көрсөң болот. Эми ал жерде бир орус кыз девочканын ролун дагы ойноп, эмелерге бир эркекке башкача мамиле кылат, любовницанын ролун ойноп башкача мамиле кылат, хозяйканын ролун ойноп башка бир эркекке башкача мамиле кылат. Девочканын ролуна киргенде совсем подростковый кыздарга айланып калат да. Ал эми королеванын ролуна киргенде таптакыр башка макияж жасап, көйнөктөрдү кийип, ал уже башка кыз да. Ушундай биз бир ролдон бир ролго өткөндү үйрөнүшүбүз керек. Бир кече мисалы девочканын ролун ойнодуңуз, значит бүгүн сен совсем ошол белектерди алганга даяр болуп, любовницанын ролуна киришиң керек. Ошол любовницанын ролуна кирип туруп белектерди алган болсоң, эртеси күнү совсем королевадай болуп, мынайке мен белектерди алдым деп башкача ойношуң керек. Андан кийин мен ушунча белектерди берип атат, мен айтканды кылып атат, эми уже эмне кылыш керек? Мен да кайтарып беришим керек, хозяйканын ролун ойношуң керек. Вот ошондуктан бул жерде биздин Леди 18+ деген эме эч кандай аялдарды бузбайт. Тескерисинче үйдөгү кызматыңды кылып туруп, башка жактан дагы башкача ролдорду ойно деген максатта биздин программабыз түзүлгөн. Сага ийгилик, Мунира. Эгерде Бишкекте болсоң, бир күндү белгилеп, лялечкаңды бир саатка жолдошуңа таштап, келгин сөзсүз түрдө мага жолугуп, Бишкекте туруп жолуга албай атасың. Мен региондордон келип мага жолугуп Ошо мен да туруп алып чыга албай, ошо эми өзүм да ойлонуп атам, аябай баргым келип атат. Өткөндө да барам деп, анда деле болбой калдым. Буйрса өзүңүзгө жолугам го. Бирок ниет бар. Ошончо курстарды окуп, менин баардык курстарымды окуп, сонун болуп өзгөргөн болсоң, эч качан бул нерсе куру калбайт да. Сөзсүз, потому что мага эмелер керек, кыздар керек, образованный, менин курсумдагы ар бир программаны жей бүтүп ушундай эме кылган кыздар керек. Вот, сага ийгилик, Мунира. Буйрса жаңылыктар менен бөлүшөсүң деген ойдомун. Азыр болсо, сен эфирден чыга турган болсоң, мен Динараны кошоюн, Мунира. Так. Арукени коштум, бирок кайрадан кошулбай калды. Кыздар, баарыңарга, жаңы кирген кыздарга дагы бир жолу салам. Биздин эфирибиздин максаты леди айымдары дагы эмеге эфирге кошулуп атат. Күйөөлөрүнөн, жигиттеринен белек алгандар. Ал эми акчалуу айымдар дагы өзүнүн күчү менен нолдон бизнес жасаган айымдар дагы түз эфирге кошулуп атат. Мына көрдүңүзбү? Случайно кошулган эмелер. Эч кандай даярданып, ушинтип берчи деп отурбайм мен. Сразу сүйлөп берчи, курстан кандай эмне алдың деп эле случайно. Азыр мына Арукени дагы кошконго аракет кылып атам. Ооба, биздин группадагы Мунира.
Арукени коштум. Ооба коштум, бирок чыгып кетип атат. Мынакей принят кылдым, бирок Арукеники кошулбай атат. Динараныкы кошулбай атат деп коеюнчу. Азыр эми Леди Айымды эме кылдык. Эми бизнесмен Айымдын айткан сөздөрүн силерге эме кылайын, Так. Динара, бул жолу биздин эфирибиз жакшы болот деген ойдомун. Динара, сен эфирдесиң? Кандай Жакшы. Эмедесизби? Аябай связь начар болуп атат да. Динара, сени чыдамсыздык менен айтабыз. Связь аябай начар болуп атат. Акырын көрүнүп атат. Кандайсың? Силердин жакшыбы? Жакшы, рахмат эже. Сизди аябай койдум го, кечирим сурайм. Ооба, эме связь эфирге биринчи жолу кошулушуң да, мындай Instagram эфирлерге. Эфирге көрө эле жүрөм, бирок биринчи жолу кошулуп атам да. Так, эч нерсе эмес, бул проблема эмес. Биз дайыма проблемадан плюс жактарды издегенди үйрөнгөнбүз. Азыр болсо, сен да жүрөсүңбү? Ооба, шаардан сыртка чыгып кеттим, үйдөн антенна кырмалай аткандан эшикке чыгып көчө жакка отуруп алдым. Эптеп кырмалайын деп. Аха. Биз сен Айым курсунда окуп жатып, сонун бизнес идеяны баштап турсуң да, сразу жакты да, бул идеяны мен дагы деп жүргөм. Менин кызым бар да, ошол кызымды карап отуруп, ошондой сен сунуштаган идея жак. Азыр мына ошол идея кайдан келди? Эмне нерсеге бул боюнча бир аз маалымат берип, анан работаларды көрсөтсөң. Мен негизи өзүм кесибим боюнча дизайнермин, бычканды, тиккенди баарын билемин да. Анан көп жылдан бери эле билем, мен даже университетке тапшырбай туруп, өзүм апамдын кол эме да, аябай иштүү да. Ошо мектепте кезип баарын билчүмүн, бирок мондай иш жүзүндө ашыра алчу эмесмин да, эч нерсеничи. Канча десем жок дегенде бир 3-4 жолу попытка кылгам да, бизнес кылайын депчи. Жана биринчи болсо эми болду меники, жана бир убакта сөйкөлөр мода болуп кетти го, жана кисточка сөйкөлөрчү. Ошону жасап мен өзүм группалаштарыма, чогуу иштеген эжелерге ошентип эме кылып баштадым да. Ал жакта негизи мен 11-ти бүткөндөн баштап иштеп, жакшы акча таап болуп калган экенмин. Алар акча болгондуктан мен көңүлүмө тоюлбой аны жыштап койгон болчумун да. Анан бычып тигип бизнес кылгым келди. Ал убакта да мындай эмес да, интернет деген Инстаграмда андай жакшы болчу эмес да. Ал жактан сатып алчу деле эмес. Көп деле болчу го. 16-жылы. Тааныштарыма берип коюп, сатып, ушинтип эме кылып жүрүп, анан тапкан акчама негизи ыраазы болгон жокмун да. Цехте турмун өзүмчү. Университетти бүткөндөн кийин садерный көйнөктөрдү тигип, анан акырынан сатып баштап, анан турмушка чыгып кеттим. Турмушка чыгып, үйдө отуруп калдым да, ошол ойлонуп отуруп, сөзсүз бирдеме кылышым керек деп, эми балдарым кичине өзү менен өзү болуп баштаганы, ушундай эмелерди изденип баштадым да. Эмне кылсам болот, эмне иштесем болот, баары бир өзүм кесибим боюнча иштешим керек да баары бир. Бирок жолдошум иштегенге каршы, үйдө балдар менен отур депчи. Анан болбой эле жазында өзүм карызга машинка таап өзүм үйдөн заказ алып иштеп баштаганмын. Анан курстарды негизи мурун кызыгып жүрчүмүн. Сизге негизи катталганына 1 айдан ашык эле убакыт болду. Ошо курстун башында прямой эфирден эле сизди көрүп калып эле ошол жактан кошулуп калдым да. Негизи буга чейин да окуп жүрүп мындай результат алдым деп айта албайм. Ал жакта мондай даяр эмес болуп барып алыптырмын да. Түшүнүктүү эле барып алыптырмын ал жаккачы. Бир кызыктай эле сезилөөр да өзүмөчү, мындай практикаларды жасаганда да мындай башка нерсеге эле сыйынып аткандай эле сезилөчү да. Мындай бир калпан катуу уруштум эми. Мындай өзүм кирип кеткендей эле бир ушундай сезип аттым өзүмдөчү. Чувство вина болду, ошондо. Анан ошентип бир мындай чабак учурда эле окуп койдум да. Ал еще кымбаттан болчу.
Анан Netflix'te көргөндөн кийин эмне бар эмне жок дагы окуйм дедим. Ошентип тышты алдым. Анан башында унутуп кете электи айтып коечу. Жана башында айтпадыңызбы сиз аскеза алгыла депчи. Ошо аскезаны мен неме деп жазган болчумун да. Ушул курсту калтырбай жакшы окуймун. Активдүү ушулдан если ошону бузбай окусам, убагында практикаларды аткарсам, мен ушундай бизнесимди баштаймын, акысына ушундай эме сумманы жазып коет эмес беле. Ушул бизнестен мен айына 100 000 сом табам деп ушундай эме кылган болчумун да өзүмө. Анан бир жериңиз байланышып калып, ошо сизди таңдадык деген аябай сүйүнүп күттүм. Да болуп калатты го. Бир жумадан ушул эме баштап азыр образецтерди тигип, анан өзүм бул негизи 100% өзүм колуман чыгат да бул товарлардын баарычы. Онлайн 100% колуман чыга турганына байланыштуу эми кичине убакыт керек болуп атат мага. Бир айдын убакыт. Кудайым буйрса, эми ошол убакта дагы сиздерге кайрылам. Товарларымды азыр ошонун үстүнөн иштеп атам. Так, азыр жаныңарда жок, Бар. Көргөзгөн алып келип, болот да, болбойду көргөзөйүнчү. Ооба. Телефонду коюп, ошол кандай сүйүү менен жасап атканыңарды көрсөткүлө. Себеби зарплатага иштеген айымдарга мен каршымын деп айтып атпаймынбы? Ошондуктан ар бир работаңарга мээрим бергиле, сүйүү бергиле, сүйүп аткаргыла. Көрүнөт да жакшы эле. Акырын дагы бир аз артка. Ох ты, буларды эме Динара дагы экинчисин көрсөтчү. Даже цветтерин дагы бир ушундай неме кылып, сонун кылып тигиптирсиң го. Негизи мындан да жакшы моделдерим бар. 10 чакты моделдер. Бул экөөсү. Эми буну сен бир күндүн ичинде тиктиң да азыр, жана күнү айтканда мен байланышканда бир күндүн ичинде тигип койдуң да, туурабы? Бир күндүн ичинде эмес, 3 сааттын ичинде тиктим экөөнү. Мен үйдө бар материалымдан эле тиктим да негизи. Бүткөнөн айтпадымбы, бирдемелер баштап сатып жүрдүм депчи, ошондон калган остатактар эле болду. Негизи мен Остатоктор окшоштуруп бирдеме кылдым да. Давай анда мен биринчи клиентим болом, потому что мен аябай көп эле айымдардын магазин ачканда содасын мен ачып берчүмүн да. Азыркы учурда магазиндер аябай сонун эме клиенттери жакшы эме болуп келатат. Мына бул көйнөк канча жаштагы кыздарга? Мен өзүм кызыма ылайыктап ошону размерине тиккем, 4,5-дагы. Кызым мен кичине томпоураак да, ошого ылайыкташтырып тиккем. Модель канча баасы? Суммасы негизи азыр материалдардын баасын караштырып баарын чыгара элекмин полныйчы. Если мындай 1000 сомго жетпеген баада болот, оптом баасы. Массовка чыгам деп айткан жок, массовка чыккым келип атат негизи. Жакшы. Бул эме көйнөктөрдү тигип атканда сенде мындай эме болобу? Сүйүнүп, же кээ бирки жумушту аткарасың го, айла жоктон сүдөрөлүп жүрүпчү. Дагы эми интернет жакшы эмес, угулбай калдыбы? Угулбай калды сурооңуз. Эгерде сен сага азыр мисалы оптом иштешеби сен деген сунуш кирсе, сен ошол нерсеге даярсыңбы? Даярсың, Сенде канча түрдүү модельдер бар? Азыр негизи 10ду эме кылып койдум, андан да тышкары азыр меники көбүнчө эмеге расчет кылып атам, жаңы жыл келет атпайбы? Садиктерде, мектептерде кандай иш-чаралар болот го, ошого расчет кылып атам да. А негизи жаңы жылдан кийин мен уже сезонный эмеге өтөм да, буйруса. Жаңы жылга чейин мүмкүн болушунча көбүрөөк тигишим керек. Бирок ошо жаңы жылды күтүп, же кечеде сентябрды күтүп отурбастан күн сайын тиге бергиле, потому что ар бир товардын ээси бар. Болбосо ээси жок болсо ал тигмек эмес, ал жаралмак эмес да. Любой товардын ээси бар да. Хорошо? Тиккен көйнөктөрүм үйдө турбайт, сразу кичке болуп калды, сүрүп кетишет да. Билем, что мен кылган жумушум калбайт, баары бир өтөт депчи. Просто десем, момундай жол көргөзгөн, колдогон эч ким жок болгондуктан азыр балдарымда болот койбу? Мына колум байлап да, Кудайым буйрса балдарым садикке барып баштады, эми курстарды окуду.
Эч кимге Так, таянбай, интернет. эч кимден жарым. Мгм. Буюрса өзүмдү өзүм колго алып иши кылса, ушул курстун артынан Мгм. мотивация берип атам. Өзүмдү өзүм өзүмдү өзүм жетелеп атам иши кылса алдыга. Эң сонун. Акыркы суроом Динара. Мени наставник кылып атканга даярсыңбы? Даярмын. Ооба. Мен менен иштешкенге, ошол сен өзүңдүн личный брендиңди өнүктүргөнгө, кичинекей кыздарга түрдүү көйнөктөрдү тигип, мына рынокко чыгарган. Даярмын. Даярсың, Значит, мен деле даярмын. Именно түшүнгөн, колдогон, бизнести да, башка жакты да, могу интернетти да жакшы түшүнгөн, жолун билген кишичи. Мгм. Ошентисти. Хорошо, анда даярбыз биз дагы. Буюрса ошол майда иштериңди бүтүрүп, мага встречага жазыл, бир убактыңды бөлүп. Анан жолукта дагы сүйлөшөбүз, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кимдер менен кантип сүйлөшүш керек, бүт бардыгын камеранын астынан сүйлөгөндү, же болбосо бизнесмендер менен сүйлөшкөндү, договор кылганды, бүт бардык эмнеди биздин командада үйрөтүлөт. Даптар кылып, упаковка кылып чыгарабыз. Хорошо. Ишиңе ийгилик, Динара, сөзсүз түрдө көйнөктөрдүн эмесин жазып, даже сынастан бери даптар ар бир товарыңды сынасын билишиң керек. Ар бир товарыңдын жөнүндө мындай маалымат айтып турушуң керек. Бул эмне үчүн тигилип калды? Бул эмне ушундай нишаны тандап, ар бир суроолорго жооп беришиң керек да. Ошондуктан сага ийгилик. Буюрса жакында дагы даже Wildberries болот. Иштешсек болот, максатты чоң кое бер. Ала бер. Хорошо, Динара, ийгилик сага. Чоң рахмат. Так, Динараныкы кетти. Динара азыр чыкса, мен дагы. X'ти басасың, Динара? Всё. Өзүбүз калдык, кыздар. Жакшы. Мына ушинтип көрдүңүздөр, кээде мен таптакыр интернеттен жоголуп кетип калам. Интернеттен жоголгон себебим мына ушундай кыздарды, ушундай айымдарды өзүнүн каалоосун ишке ашырганга жардам берип, алар менен бирге иштешип жүргөн болом. Жөн эле мындай зериккенден кирип чыгыш эмес. Эми аларды башка бирөөлөргө деле дайындап коюп, өзүм бул жакта интернетте только жыргап жүрө берсем деле болот. Бирок мен чындыгында жардам бергим келет. Чындыгында кимдир бирөөгө наставник болгум келет. Чындыгында кимдир бирөөлөрдүн кирешеге чыгып, өзүнүн акчасын табышына мен да жардам бергим келет. Потому что финансовая зависимость, эмоциональная зависимость, мен булардын баардыгын проживать эткенмин убагында. Акчадан көз каранды болгон убагым болгон. Эмоция, көңүл буруп койчу, мага мээрим берип койчу, мага да сүйлөп койчу деп ушул жактан зависимый болгонмун. Бардык болдорду мен билемин, кандай болот, кантип чыгыш керек, эмне үчүн мен башка бирөөлөрдүн ички абалын ушунчалык мен мындай сезип кабыл алам да. Анткени мен ошол болдордун баардыгын башыман өткөргөнмүн. Канчалык мен көп айымдарга жардам берсем, ошончолук Кудай мага жардам берет. Так что кайрылыңыздар, леди болгуңуз келеби, акчалуу айым болгуңуз келеби, же болбосо ички дүйнөңүздү өзгөрткүңүз келеби, башыңыздын ичинде программаларды полностью өзгөрткүңүз келеби, бардык жактан бизде курстардын программасы даяр. Ал эми үйлүү болушуңузга кандайдыр бир тоскоолдуктар, жолтоолор болуп жаткан болсо, үйлүү болууга арналган кандайдыр бир психологиялык курстар да бар. Бул сиздин мышлениеңиздин үстүнөн иштей турган сонун курс. Жакында ошол үйлүү болгон дагы бир айымды эфирге чакырамын сиздерге, көз алдыңыздарда. Ал уже биринчи потокко катышып, биринчи потокко катышкандан кийин ошол 5 айдан кийин үйлүү болдум деп даже акыркы эмес, эфирге киргизгенде, эфирди жүктөгөндө ошол жерде комментарий жазган. Комментарийин окусаңыздар да болот. Баарыңыздарды күтөм. Акчалуу айым болуңуздар, леди айым болуңуздар, өзүңүздөрдү ушунчалык сүйүңүздөр. Эч ким сиздерге тоскоолдук кыла албайт, эгерде сиздин ичиңизде тоскоолдуктар болбосо эле. Баарыңыздарга ийгилик, урматтуу айымдар. Кийинки эфирге чейин саламатта калыңыздар.